Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн сиздер үчүн дагы бир жаңылык. Биздин мекендешибиз, жердешибиз Жунусалиев Залкарбек Абдывасытович Сузак Карадария деген айылдан үйлүү болду. Документтерин алдым, буюрса куттуктап коюңуздар. Ал жигит бал челек менен келип алектенет, атасы менен кошо. Абдывасит ака, сизди куттуктайм. Сиз связга чыгып, үйдө алып койдуңуз, үйүңүздүн документи даяр, балаңызга алып койдуңуз. Буюрса, сизди күздө күтөбүз. Күздө келип, кышы менен яшик жасайм дедиңиз, бал челектин яшиктерин жасайм дедиңиз. Сизди күтөбүз, үйүңүз турат. Буюрса, документтер даяр. Биздин көрөрмандарга ысык салам. Комментарийде куттуктап коюңуздар биздин жердешти. Себеп бул өтө маанилүү күн. Ар бир адамга, үйлүү, жайлуу, жерлүү болгон адамдарга өтө маанилүү. Ошондуктан куттуктап, жакшы сөздөрдү жазып коюңуздар. Анан дагы жайыт маселеси боюнча айылдарда жайыттар толтура бар, достор. Ар ким ар кандай нерселерди жазат. Эми болду, Данияр жайытты алып коюп, жер жок бизге, жайыт жок, барбаса эле боло берет үйдө. Достор, бул мен бир кандайдыр кичинекей 1% жерди алдым. Жайыттардын 1%ын эле алдым, достор. Мен өзүм үчүн алдым жана ошол биздин айылда жашап калып кетем деген кыргыз туугандарыбызга кошо алгам. Анан жана үй албай туруп мал кайтарам дегендер толтура да. Үй албай туруп мен барып ошо жайытыңыздарга барып кайтарам деп ошолорго алдым, албетте. Ол жайытты мен акчага алдым. Ол жайытка мен аренда төлөйм, достор. Кичүү аренда эмес. Ошого кээбиркилер жазыптыр, 500 сом коюп алыптыр, 5 колуну оозуна салып. Достор, 500 сом бул өтө жакшы баа. Келип малыңарды кайтарсаңар. Себеп ошол жазган адам бир мага связга чыгып, кагазыңды көрсөт, канча миңге, канча 100 миңге арендага алдың деп айтса, мен ошол квитанцияны бир көрсөтүп койсом, анан оозу ачылып калат. Анан бул эми жаман жак. Жакшы жакта сүйлөсөк, достор, келип мал кайтарам десеңиздер, үй жок болсо, келгиле, ошол жайытка батабыз. Кенен эле бир 700 баш, 600 баш мал батат. Келип чогуу кайтарайлык. Мен бекерге мага эч ким жайытты берип койгон эмес. Жайытты албетте мен аукцион аркылуу алганмын. Аукционду уюштурушу эле 200 миңге жакын акча кетти. Анын кадастровый инженерлер бар, аларга төлөдүм. Анын жыл сайын арендасы бар, достор. Буну баарыны мен өзүм чөнтөгүмдөн төлөп, албетте байып кетейин деп кылган эмесмин. Ошол биздин айылдагы жердештерибизге жайыт кененирээк болсун, келип эркин малын кайтарсын деп ошол жайытты кенен чоңун алдым. Ошол, достор. Албетте ал жердештерибизге дагы бул жайыт эч качан бекер болбойт. Себеп алар билет, түшүнөт, келип бияка келгенден кийин түшүнөт да, алар көрөт. Өкмөттүн жайыты албетте бар, достор. Ар бир айылдын өкмөттүн жайыты бар. Ар бир айылдын бош жаткан жайыт жерлери бар, достор. Ошол жайыт жерди алыш үчүн дагы, сүйлөшүш үчүн дагы жөн эле келип сөз менен ала албайсыздар, достор. Аны өзүнүн кандайдыр бир тартиби бар. Ошол тартипти сактап, арыз жазып, чуркап, чөнтөктөн акча чыгарып, бирок пара алыш жок биякта. Мындай пара берип тез бүтүрүп, биякта андай нерсе жок. Аны мыйзам жолунда, баягы эле тартип боюнча кандай шарттар бар, ошол шарттарды аткарып, 4 ай ичинде албетте сиз жеке арендага алынган жайытыңыз болуп калат. Эгерде ошол керек болсо, жок, мен өкмөттүн жайытыга жөн эле кайтарам десеңиздер, анда апрелде келип, ошол сиз алган айылдын үй алган болсоңуз, ошол айылдын жайыты бар, айыл өкмөтү бар. Айыл өкмөткө февралда барып коюп, айтып коюп, мен келдим, мен мал кайтарамын, ол жерде жайытыңар
турат экен, бирөөсү бош экен, бирөөсү мал кайтарат экен. Мен ошол мал кайтарган жерде өзүмдүн малымды өзүм кайтарам. Малчы керек эмес, мен малчыга акча бере албайм, өзүм кайтарам десеңиздер, албетте сиз кайтара бересиз. Биздин айылда дагы андай жайыттар бар. Аларды өкмөт арендага берип койгон, менчик балдарга, орус балдарга. Алар дагы менин малыма кошулбасын, кайтара бер, бул өкмөттүн жери деп айтып атат. Малыңды кайтар деп. Кайтар ошол жерде келип малыңды кайтар деп. Ошондой бул биздин айылда эле ошондой. Башка айылдарда жайыттары жөн эле жатат. Малчы жок. Ал жакта малчы жок. Көп айылдарда малчы жок. Ошого мен айтып атам, сиздер келгенде ошол башка айылдан үй алып туруп, же алган болсоңор, өзүңөрдүн айыл башчысына барып, жайыт бош жатат экен, мен иштейин, элдин малын топтоюн. Азыркы учурда 1000 сом малды карап берсе, 1000 сом, 800 сом. Кээ бирки айылдарда 800, кээ бирки айылда 1000 сомдон. Элдин малын чогултуп бергиле, мен малчы болом, өзүмдүн малымды кайтарам, элдин малына кайтарам деп иштеп кетсеңиздер болот. Албетте буну үйү бар адамдар, үй алгандар эле кылса болот. Эгерде үй жок, бирок мал алып туруп, мал кайтарам десеңиздер, анда сиздер мага кайрылсаңыздар болот. Биздин жайытка келип, ошол эле 500 сом бир башына, ошол өкмөт койгон арендага эле чыкпайт ал. Мага берген арендага дагы чыкпайт ал. Келгенде ошол адамдар келип мага кайрылса, мен ошол кагаздарды ачыгыча көрсөтөм. Мына мынча аренда төлөйм мен, достор деп. Кааласаңыздар ушул, бул акча каяктан келген, 500 сом каяктан чыккан? Ошол жерден чыккан деп албетте көрсөтөм. Бирок малыңарды өзүңүздөр кайтарасыздар. Эгерде мен кайтарып берсем, силер мага малды алып берсеңиздер, анда 1000 сомдон эле жайыт мезгилинде, кыш менен жай мезгилди, жаз мезгилди, күз мезгилди айырмасы бар. Кышта мен карап бере албайм. Бир гана карасам тайларды карап беришим мүмкүн, тайларды. Бирок кышта карап беришим, бир мисал тай же бээ алып берсеңиздер, бир башына кышта жем, чөп, суу, адам караш, кыгын тазалаш, чыгарыш, бул баары бир айда 2800-3000 сомго чейин, рубльга чейин малыңарды кышта кайтарып беришим мүмкүн. Жайытка чыкканда, ошондо мартта чыгайсыз деп атам мен, буюрса марттын 1-де быйыл мартта 8-де чыкканмын, эмки жылга марттын 1-де чыгып, уже мал менен чыгып кетем. Ошондо эгерде сиздер мал алып берем десеңиздер, чалгыла же өзүңөр келип кайтаргыла. Кайтарсаңар дагы айтып атам, 500 сомдон бир башына төлөп кайтара бересиздер. Жайыт чоң. Эгерде үйүңөр жок болсо, эгерде үйүңөр бар болсо, башка бир кошуна айылдан үй алган болсоңор, ал жакта жайыт толтура. Барып туруп ошол жайытты сүйлөшүп, алдын ала сүйлөшүш керек, алдын ала эскертүү, алдын ала. Ошого бир тагыраак маалымат айтып кетейин дегем, достор. Абды Вастаканы жана аны баласыны толугу менен, үй бүлөсү менен куттуктап койгула. Алар үйлүү болду. Саламатта болуңуздар, достор. Тайларды сурап аткандар, чалышып атат, тайлар сатылат, 41 баш тай, видеосу бар, көргүлө. Чалып баасын да билесиздер, чалып сүйлөшүп мага чалсаңыздар болот. Ошол, достор, саламатта болуңуздар.